3 күн, 40 күн, 4 айлык даават кандай хадистерге таянып пайда болгон? Эч жерде жообу жок болуп жатат. Туугандар, бүгүнкү күнү Кыргызстанда bir davat mehneti болуп атат, din mehneti болуп атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан келе жаткан bir mehnет. Ар бир заманда, доорда, кылымда аалымдар ошо элинин аң сезимине, мүмкүнчүлүк, жөндөмдүүлүгүнө жараша тартиптерди түзүп, кийинки муунга улантып келген. Монун Ильяс рахматуллаху алейх дагы бул жаңы бир нерсени чыгара койгон жок. Улуу мээнеттин уландысын үстүнө түшүп калган чаңды арчып, ошолорду жандандыруу мээнети эле болгон. Карап көрдү, динде эсеби жок сыпаттары бар экен. Ушундай укмуш кереметтүү баалуулуктар бар экен. Баарын айта берсе кайсы жетет? Ошондуктан бир тобу үйрөнөйлү, ошон үчүн үйрөнөйлү, Кудай кааласа бардыгы калгандары келе берет деген максатта мына 6 сыпат айтылган. 6 сыпат толук дин эмес бул. Сыпаттар динде өтө көп. Баары сыпат диндечи. Жөн эле бул фундаментальный иманды үйрөнөйлү, иманды үйрөнүү өлгөнгө чейин. Иманды сактоо өлгөнгө чейин. Иманды бекемдөө өлгөнгө чейин. Бунун 4 ай 40 күнү деп жок бунун. Өлгөнгө чейин. Иманды таркатуу милдети өлгөнгө чейин. Алланын жолунда чыгып өлгөнгө чейин. Бизге окшогон азыр дордойдо кирип алып чыга албай жүрбөйбүзбү? Ошого окшогондорго кичине айына 3 күн берип кой. Жылына 40 күн берип кой хотя бы. Өмүрүндө bir 4 айга чыгып кой. Бул бир фарыз эмес, важип эмес, сүннөт эмес таксыр. Бул тартип. Бирок тартиптин да орду бар да. Эмне үчүн ушу 4 күн эмес? Эмне үчүн 2 күн эмес? 3 күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Мушкатул масабих деген хадисте китебинде хадисте бар. Сахабалар мындай дегенде, силер ушундай доордосуңар деген. 100дөн 90-ун аткарып туруп, 10-ду аткарбай койсоңор жок болуп кетесиңер деген. Жакшылыкка чакырууда, жамандыкка кайтарууда, ушундасыздарбы? Элди даават кылып, элди оңолууга чакырууда, элди арам нерселерден токтотууга, ошолордон 100% болсо, 90-ун кылсаңар, 10-ун кылбай койсоңор жок болосуңар деген. То есть 100% кылгыла деген сөз. Bir zaman келет деген, bir zaman келет. Ошол заманда алар 10 эле пайыз кылып, 90-ын кылбай койсо кутулуп кетишет деген. 10 эле пайыз кылып, 90-ын кылбай койсо ийгилик 100гө жетет деген. 30 күндүн 10% канча экен? 3 күн. Ошентип эле мындай кылып койгон бу жерде. Болбойт дегенде мына дордойдогу бардыгы 3 күн эле берип турсун. Айына элечи, башка эч нерсе. 3 эле күн көп бербей эле болду. Канча деген, алхамдулилля. Дааваттын көп ушундай деп ойлойт, башкаларга үйрөтүп, жок. Өзүбүз оңолуш үчүн чыгабыз. Башкаларды оңдоо Кудайдын колунда, оңолобойбу Алла билет ал. Бирок мен чыгайын өзүм оңдош үчүн. Жаман адаттарды кетирейин. Фарзы айынды үйрөнөйүн, жакшы мүнөздү үйрөнөйүн, жакшы сыпатты үйрөнөйүн. Алла менен байланышты. Бейиш эмне, дозок эмне, кабырда суроолор эмне, таарат, намаз, илим, ихлас эмне, мусулмандардын ынтымагы, укугу кандай, арам нерселер кайсы, анда кантип тыйылабыз? Мусулмандарга, элибизге кантип кызмат кылабыз? Коомчулукта имандын, чынчылдыктын, адилеттүүлүктүн чөйрөсүн кандай түзөбүз? Ошо менен кетип атат. 40 күн дей турган болсоңуз, 40 күндүн касиети чоң. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда, оттун ичинде 40 күн жашаган. 40 саат 40 минут эмес, 40 күн ыргыткан, от күйүп атат. Өчкөн эмес от, 40 күндө өчкөн эмес. Ортосунда жашап атат. Зерикпесин деп Алла Таала бейиштен бир периште жөнөтүп койгон. Сүйлөшүп отуруш керек, дейми? 40 күн. Кийин Ибрахим пайгамбардан сураганда, жашооңуздун эң мыкты күндөрү. Ибрахим пайгамбар 100дан ашык жашаган. Айтылат, 125 деп дагы айтылды. Ошончо жылдан 125, 130, 100дөн ашык да. 100гө чыкканда балалуу көрүп атпайбы? 110га чыгып атканда көрүп атат Исаак пайгамбарды. 100гө жетип жетпей мына Исмаил пайгамбарды көрүп атат. Экөө тең 100дүн тегерегинде көргөн, эки баланы тең. 100 байкан. Анан эмне деп атат анан? Анан айтып атат. Эң жакшы мыкты убактыңыз каякта болгон, кандай өткөн, кайсы күндөр болгон десе биз айтабыз го. Азыркылар эмне дейт? Совет мезгилинде. Лагерге барат элек. Дагы бирөө башка жакта эми. Дагы башка жакта. Бир Ибрахим пайгамбар эмне деди? Оттогу 40 күн деди. Оттогу 40 күн. 39 күн болгон жок. Эмнеге?
41 gün болгондон кийин чыгарбайбы? Юнус пайгамбарды балык жутуп алды. Balık yutup aldı. 40 gün balıktın içinde La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin degen duanı aytıp durdu. 35 günde çıkargan yok Allah. 45 günde çıkargan yok Allah. Ровно 40 günde çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimdeki meni meçitimde 40 namaz okusa Allah Taalam takbir ula dep koyat. İmam menen Allahu akbar degende koşu Allahu akbar ihlastılık menen. Allah eki belek beret degen. Munafıklıktan taptaza dozoktan kurtulup beyişe giret degen. Bul kança 8 gün bolot. Peygamberimizdin meçitinde. Umra karu açpay. Ушундай кылып барыш керек тугандар. 8 gün Мединада бир болуп койбойсузбу? 5 мал намазынан канча намаз? 40. Пайгамбарыбыз 35 деген жок го. 45 деген жок. Эмне үчүн? Сахih hadis. Демек 40 дегенде бир таасири бар экен да. Биз дагы ошону карап туруп мына жактан анан кийин жылына бир 40 күн берип тура бер. 35 кылбай, 45 кылбай, 40 күн берип тура берген. Биз дагы эненин ичинде 40 күн болдук эле го. 4 ay бул 3-40 күндө айтат. Биз баарыбыз эненин ичинде 40 күн суу болгонбуз, атанын белинен чыккан суу, бир тамчы суу. 40 күн кан болгонбуз, 40 күн эт болгонбуз. Болду. 120 күн. 120 күндө бизге жан салынган коддому эгерде ошол биз 4 айды ушундай өткөрсөк, тилибизден арамды чыгарбай, көзүбүздү сактап, күн сайын 5 убакыт намаз ихлас менен окуп, Allah'ını gün sayın zikir kılıp, dua kılıp, talim alıp, terbiye kılıp. Oho 40 gün 4 ay meçitte bilesiz mi? Allah uliya olup kalat tuğan. Oğlu can giret. Kadimkide jaşı özgöret. Все deydi aramdı toktattım deydi ama. Men ahiretimde kuruşum gerek. Пока я живой deydi. Aytı versek tokta köp ko. Men baga köp vaqt ötüp ketti da. Biroq aytkanга da tuura var. Tuura görüş gerek. Demek 4 ay 40 gün sünnet dağı aytayın, özünün jayında tasiri var. Özünün jayında elhamdülillah subutu var. Biroq uşu 4 ayda waqtga çıksın, 40 gün çıksın, 3 gün çıksın degen anda yok. Ha, ömür boyu çıksın degen var. Ömür boyu masın kereken. Ha. Emne üçün uşundalar bu tartip. Mesela üniversitede hazır okuyuyorsun, 5 yıl okuyuyorsun. 3 yıl okuganlar diplom bere berбейби? 7 yıldan keyin. Har bir para bolot hazır. Bir para kança? 40 minut mu? 90 bu? Ладно, kança olsa da. Oşonda var 75 kıl koyuyor öyle. Aytata, bize tertibi. Uşu menen sabak berебиз, uşu menen okuysun, anan keyin adam bolup çıgasında koluna diplom berебиз deydi. To'g'rimi? Bunda tertipte. İslam akademiyalari dele, İslam üniversitetleri, İslam institutlarida barına bakalavra, magistratura. Peygamberimiz aytып şunu. Bakalavra, doktoranturani koydu. Babam Manastın 40 çorasının 4 ay ekan. Хорошо? Вот так.